Бүгүн биз ошол 21-кылымда окуунун мүнөзүнүн өзгөрүшү, электрондук тексттерде окуунун өзгөчөлүктөрү деген теманын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Мына ошол базалык, ошол негиз болуп, бул функционалдык ошол көнүмдөрдүн ичинде бул окуй билүү жөндөмү эсептелинет. Бүгүн Ковалева Галина Сергеевна лекция окумакчы биздин вебинардын жүрүшүндө. Жана Рябинина Людмила Анатольевна бул дагы ошол билимдин сапатын баалоо боюнча борбордун өкүлү. Лекция окумакчы. Дагы бир белгилеп кое турган нерсе, анонс катары айтып коеюн, 18-январда бизде абдан мыкты адис окуй турган болот. Ал Microsoft IBM компаниясы менен иштеген Вадим Беркович лекция окуйт. Ал санарип жаран жөнүндө, башкача айтканда, ошол коммуникация жана санариптик контентти жаратуу боюнча жаштар темасында вебинар өткөрмөкчү. Андан тышкары биз дагы көп эксперттерди ушул вебинарга чакырганга аракет кылып атабыз. Мына ушул санариптик көндүмдөрдөгү мүмкүнчүлүктөрдү арттыруу жана бүгүнкү заманбап билим берүү жаатындагы тажрыйбасы мол болгон эксперттер чакырганга аракет кылып атабыз. Галина Сергеевна, сизге сөз бергенге уруксаат этиңиздер. Мына ошол биздин лекциябыз жөнүндө айтып берсеңиздер. Көңүл бургансыздарга рахмат, кесиптештер. Эдуард, сизге чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Мен мына ошол Эдуарддын ошол жаңы жыл менен болгон куттуктоосуна кошулам. Жана менин гана эмес, жалпы биздин ушу борборубуздагы кызматкерлерибиздин каалоо тилектерин сиздерге жолдоп койгум келет. Бүгүн ушул вебинарга катышып отургандардын баардыгына жана мына ушул 2025 PISA эзилдөөсүнө даярдык көрүүнүн алкагында билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселесинин тегерегинде ушул пикир алышы биз үчүн абдан маанилүү. Өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшкөнгө даярбыз жана ушул 20 жылдан ашуун ушул PISA эзилдөөлөрүнө катышкан кесиптештерибиз өздөрүнө тажрыйба топтоду. Азыркы мезгилде жалаң гана PISA эзилдөөсү гана эмес, анын алкагында мына ошол санариптик чөйрөдө билим берүүгө көңүл бурулуп атат. Ошол билимде жетишкендиктерди талдоо үчүн ушу компьютер технологиялардын жардамы менен аныктоо маселеси, Teams изилдөөлөрү маанилүү болуп саналат жана алар мына ушул биздин окуучуларыбыздын ошол программага ылайык даярдыгынын деңгээлин аныктоого багытталган. Ошондой эле баягы окуу жөндөмүн дагы деңгээлин аныктаганга аракет кылып атабыз. Азыркы эл аралык изилдөөлөрдүн баардыгы бүгүнкү күндө жаңы технологияларга багыт алган. Бул жерде относится вот к новым информационным технологиям, но и содержаниялардын катарында. Ошол эле учурда мазмуну дагы маанилүү болуп саналат. Ушул бүгүнкү күндө мына ушундай билимдин сапатын баалоо үчүн ар кандай шаймандар колдонулууда. Бүгүн силер менен бирге биз биринчи лекциябызды өткөрөбүз жана анын темасы ошол түздөн түз билим алууга же билим берүүгө багытталган маселелер болчу. Анын ичинде билим берүү жаатындагы адистердин билим деңгээлине, ошондой эле жалпы чөйрөдөгү адистердин дагы баягы деңгээлине багытталган. Анын ичинде биз бүгүн ошол окуй билүү жөндөмүнө, андан кийинкисинде ошо математика жаатындагы жөндөмдөргө көңүл бурмакчыбыз. Мына биздин ушул үч негизги аспектиге көңүл бурмакчыбыз. Биз силер менен бирге ошол биринчи презентациядагы ошол окуу жөндөмү жөнүндө көп сөз кылганбыз. Ошондой эле PISA изилдөөсүнүн жыйынтыктарына токтолгонбуз. Мына ушул компьютердик технологияларды пайдаланууда, электрондук тексттерди колдонууда. Ал эми 2018-жыл эсиңерде болсо абдан ушул окуй билүү жөндөмүн баалоонун концепциясы өзгөргөн болчу. Жана биз үчүн эң башкы нерсе мына силерге сунуштай турган бул ошол бүгүнкү күндө өзгөрүлгөн акценттер, бул ошол электрондук тексттерди окуудагы кандай көйгөйлөр бар экендиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошондуктан бүгүн мен
Биздин команданын алдыңкы филологдорунун бири болгон Любовь Анатольевна Рябининага сөз берейин деп турам. Ал эл аралык изилдөө, виза изилдөөсүнүн эксперти. Ал жалаң гана Россияны эмес, көптөгөн өлкөлөрдүн ошол окуй билүү жөндөмдүүлүгү боюнча мүмкүнчүлүктөрүн талдаган. Анан ошол Любовь Анатольевна бүгүн биздин ошол Атамекендик жана чет өлкөлүк педагогика деген журналындан материалдары жарыяланган. Любовь Анатольевна, сизге сөз бермекчимин. Любовь Анатольевна, эгер чатка өзүңөрдүн сурооңор болсо жазсаңар болот. Анан кийин биз ушул суроолорду жоопту ошол презентациянын аягында уюштурмакчыбыз. Дани Сергеевна, мени угулуп атабы? Ооба, угулуп атат, жакшы. Көрүнүп атат. Кечирим сурап коеюн. Жана башталышында ошол виртуалдык фонду ишке киргизе албай койдум. Башынан баштап көрсөтсөңөр. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз силер менен бирге бүгүн абдан кызыктуу материал менен иш алып бармакчыбыз. Ал татаал, жаңы. Бирок ал ошонусу менен кызыктуу экендигин айтып койгум келет. Биз ошол 21-чи кылымда окуунун мүнөзү өзгөргөндүгү жөнүндө жана электрондук тексттерди окуунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз мына ушул баарлашуубузду баштаардын алдында мен айтып кое турган нерсе, бул өзүмдүн презентациямды кандай десем мындай модельдөө, ушул окуу процесси модельдөө менен баштайын деп турам да. Башкача айтканда, ошол тааныш эмес, татаал учурларга, ошол электрон тексттерди окуганда ушул татаал учурларына басым жасайын деп турам. Биринчиси бул ушул изилдөөчүлөрдүн цитатасын келтирейин деп турам. Ошол санариптик окуу боюнча. Менимче бул цитата маанилүү. Анткени ал жерде ушул негизги маани маңыз берилген да, ушул санариптик окуу деген түшүнүктүн. Жана ушул материалдын авторлору ушул санариптик окуу бул анын баягы биз салт түрдүү түшүнгөн окуу эмес экендигин айтып атат да. Ал деген бул татаал жана ар кандай көндүмдөрдүн, стратегиялар, компетенциялардын комплекси да. Аларды адам өздөштүрүшү керек жана аларды жардам менен жаңы санариптик дүйнөдө ишин алып барганды үйрөнүш керек да. Өзүнүн баягы жашоосу өтүп аткан жериндечи. Башкача айтканда, биринчиси бул ошол кагаздан окуу, кагаз жүзүндөгү да, же болбосо экрандан же электрондук текстти окуу. Экөөнүн ортосунда айырмачылык бар да. Анткени бул үчүн электрон текст окуш үчүн башка көндүмдөр керек. Албетте аларды жалпылаганда учурлары бар, бирок ошол учурда өзгөчөлүктөрү дагы көп. Экөөнүн ортосунда айырмачылык абдан маанилүү. Дүйнө өзгөрдү. Окуй билүү жөндөмү да өзгөрдү. Ал кандайча өзгөргөндүгүн биз силер менен түшүнүшүбүз керек. Мына ушул баарлашуубузду улантуу үчүн биз белгилүү бир ошол окуй билүү сабаттуулугуна кайрылалы. Бизге кесиптештерибиз менен ушул маселенин үстүндө көп жумуш алып барганбыз жана аудиториянын көпчүлүк бөлүгү бул менен тааныш деп ойлойм. Бирок дагы бир жолу эске салып коюу деле ашыкча болбойт деп ойлойм. Анткени бүгүн биз силер менен мына ошол эки учурду салыштыра турган болсок, кайталуу ошол 2009-15 жана 2018 жылдагылардын ортосундагы окуй билүү сабаттуулугун жыйынтыктарын салыштыра турган болсок, мында эки бир өзгөрүү бар экендигин байкайбыз да. Бул эки өзгөрүү, бирок алар абдан олуттуу мүнөзгө ээ. Эгерде буга чейин санариптик сабаттуулук деген бул адамдын ошол жазуу жүзүндө текстти түшүнүп пайдалана билүүсү экендигинде жазсак, ал 2018 жылында жазуу жүзүндө деген сөз алынып салынган. Эмне үчүн? Анткени бул жерде жазуу жүзүндө гана эмес, электрондук тексттер менен дагы иш башталган. Экинчиси, бул жерде түшүнүү жана пайдалануу деген сөздүн жанында баалоо деген дагы сөз пайда болду да. Башкача айтканда, текстти түшүнүү, пайдалануу жана баалоо
деген келип чыкты. Бул абдан маанилүү өзгөрүү. Анткени биз айталы ошол негизги көндүмдөр, стратегиялар, компетенциялар жөнүндө сөз кылган мезгилде, бул ушул электрондук тексттерди окуган мезгилде биз мунун баардыгы абдан маанилүү нерсе экендигин түшүнөбүз. Маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири экендигин түшүнөбүз. Ушу баарлашуубузду улантуу үчүн биз силер менен түшүнө турган нерсе текст деген эмне экендигин так түшүнүп алышыбыз керек да. Биз изилдөөсүндө текст деген сөз бул кол жазма түрүндө басылган же электрондук тексттерди түшүнөбүз. Ал жерде табигый тил колдонулган. Мында текст өзүнө визуалдык чагылдырууларды, диаграмма, сүрөттөр, карталар, таблица, графиктерди түрүндө болушу мүмкүн. Ал эми ушул окуй билүү сабаттуулугуна пизада ал жерде фильмдер, мультфильмдер, ошол сөз менен коштолбогон сүрөттөр, аудио жазуулар болушу мүмкүн. Ушу изилдөөдө ушундай деп берилген да. Ал эми электрондук текст деген бул жанагы басылып чыккан текстке караганда айырмачылыгы өтө чоң да. Болушу жашообуздагы жагдай жөнүндө айта турган болсок, биз күндө ошол электрондук тексттерди окуйбуз. Мисалы, кичинекей СМС кабарлар же болбосо социалдык тармактардагы посттор же болбосо ири тексттер, мисалы кандайдыр бир маалыматты издеген мезгилде ошол чоң тексттерди окуганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан кийин ошол белгилүү бир маалыматты издеген мезгилде бир топ тексттерди алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан алардын үстүндө иштегенде билишибиз керек. Ошондуктан ошол электрондук тексттер эмнеден айырмаланат дегенде, бул жерде ошол тексттин көлөмү дагы башкача болот. Анткени силер айталы кагаздан текст окуп атканда ал бир текст болот. Мисалы, силер ыраттуу түрдө ал бир абзацтан экинчи абзацка өтөсүңөр да окуп аткан мезгилде ошол автордун ой жүгүртүүсүнөн ээрчип окуйсуңар да. Жана ошо бир нече текст берилгенден кийин алардын ичинде мына ушул силер өзүңөр издеп аткан маалыматка жооп бере турган ошол текстти таандайсыңар да. Же болбосо айталы мына ошол ошол терсеси барбы, жокпу, же бир аз гана терсеси бар болгон маалыматтар да берилиши мүмкүн да электрондук текст болгон мезгилде. Ошондуктан ошол тексттерди баалай билип, аларды тандай билген дагы көндүмү керек болот да, ошол адамга качан ошол электрондук тексттерди карап атканда. Ошондуктан ошол маалымат издеген мезгилде электрон тексттердин ичинен тандай билүү көндүмү дагы бар. Ошондой эле тексттердин ортосунда байланышты дагы билиш керек. Мисалы, бир эле учурда бир нече текст берилген мезгилде ошол бир текстти карап көрүп, анан кийинки текстке өтүп, алардын экөөнүн ортосунда дагы өзүңөргө керек боло турган нерсени, ошол нерсе камтылган ошол текстти тандап алганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Биз азыр жалпы жүзүндө айталы, анан конкреттүү түрдө дагы сөз кылабыз. Ошол электрондук тексттердин окуп аткан адамдар ошол алдыга коюлган милдетке жетиш үчүн ошол жанагы кагаз жүзүндө текст окуганга караганда көбүрөөк көз алдын чалуулук жөндөмү керек болот да. Бул жерде ошо силер менен биргеликте буга түшүнгөнгө аракет кылалы. Мисалы, ошол текст аркылуу өзүбүздүн жолубуз деген эмне? Ошого жооп берели. Өзүбүздүн жеке ошол окуучу катары, окурман катары жолду түзүү деген эмнени билдирет деген суроолорго жооп издеп көрөлү. Мына ушул суроолорго жооп берүү менен биз электрондук тексттерди окуунун өзгөчөлүгүн түшүнсөк болот. Дегенде биз карап көрөлү азыр текстте. Мен бул жерде бир бүгүнкү лекцияда ошол тапшырмалардын тексттерин берип атам. Ошол жана тапшырмалардын ачык банкынын ичинен гана бир мисалды алып көрсөтүп атам. Бул тексттердин банкын биздин институт даярдаган болчу. Жана бул тексттер жана тапшырмалар эмнеге көңүл бурулгандыгын көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мисалы, 5-класстагы окуучулар үчүн текст берилгенде бул тапшырма баягы саякатка байланышкан белгилүү бир конкурстар менен коштолот да. Ошол 5-класстагы ушул окуучулардын алдында ушундай электрондук текстти ача турган болсок, ал кандайча түзүү бар экендигин көрүп атабыз. Ушул тексттин ичинде гипершилтеме бар. Башка сайтка өтүш керек болот. Анан ал жерде
Биз көрүп тургандай ошол студенттерге, окуучуларга, ата-энелер үчүн ар кандай маалыматтар бар экендигин көрөбүз. Окурман ушул текстти ачкандан кийин ал аны баягы шилтеме менен баягы өтүп, анан ошол жердеги маалыматтарды окуп көрсө да болот, же болбосо башка бир жерлерде кошумча эмне маалыматтар бар экендиги көрө алат. Ошондо негизги ошол мазмундан алагды болуп, же алагсып дагы кошумча башка бир шилтемелер менен маалыматка да кириши мүмкүн, жана гипер шилтемелер аркылуу. Мына бул жерден биз карасак, ал жерде жанагы шилтеме менен киргенде башка маалымат экенин көрүп атабыз, долбоорлорду көрүп, ошол конкурстардын шарттарын көрсөк болот. Анан эгерде мына ошол конкурска катышканды максат кыла турган болсок, албетте шарттары жөнүндө да маалымат алабыз. Кийинкиси, бул жерде дагы бир текст берилет дагы, жана кайсы шаарларга барса болот деген темадачы. Андан кийин ошо бала ошол текстеги маалыматка таянуу менен ал мына ошол бир шаардан бир шаарга кантип барса боло тургандыгы жөнүндө маалымдуу болуш керек. Анан алар ошол бара турган ошол маршрутту же каттамды иштеп чыгат да, анан кийин ошол картадан, ошол интерактивдүү картадан ошол жол каттамын түзүшөт. Мына карап тургула, бул жерде маанилүү нерсе эмне? Негизи бул ошол баягы турмуштагы маанилүү милдет болуп эсептелинет. Эгерде биз ошо саякатка чыга турган болсок, биз жол каттамын аныктап алышыбыз керек. Кайсы жерден чыгабыз, кайсы жерге барабыз деп. Андан кийин балдар ушул учурда эки текстти салыштырышат. Бирөөсү эки типти салыштырышат да. Мисалы үчүн баягы жөн гана текст болсо, анан кийин вербалдык текст болсо, жана ошол картаны карап туруп, ошол картадан ошол маршрутту түзгөнгө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Башкача айтканда, биз ошол жанагы окуй билүү жөндөмдүгүн аныктаган мезгилде ушул маалыматты түшүнүш керек. Андан кийин ал маалыматты пайдаланыш керек, ошол ар кандай максаттарга жетүү үчүн, анан баалай билиши керек. Азыркы мезгилде ушул тексттин ичинде маалымат колдонулуп атат. Ал айталы, мисалы биз ошол 4 текстти, чакан шаарлар жөнүндө 4 тексти Россиянын, мисалы үчүн Углич, Калязин, Мышкин шаарларда, анан кийин бул баягы текст өтө чоң болгон үчүн бери келтирген жокмун, бирок ошолордун ичинен силерге ушул каттамды түзгөнгө жардам бере турган маалыматты иргип алганга мүмкүнчүлүгүңөр болуш керек. Эгерде биз мисалы Тверьде жашасак, анан ал муну окуп көрүп туруп, анан биз Тверь шаарынан чыгат экенбиз, андан кийин кайсы жакка барышыбыз керек экен деп, биз ошол Калязин жана Мышкинге барып, Угличте болушубуз керек дейт. Анан демек ушул шаарлар үчүн Тверден чыгып кантип барса боло тургандыгы туурасында маалымат алыш керек. Бул маалымат текстте бар. Тверден автобус менен чыкса болот, айталы Калязинага чейин. Андан кийин ошол Калязинден Угличке чейин кантип барса боло тургандыгын, жана Мышкинге чейин дагы бир автобус барат деп ошол жол каттамы түзүп алган мүмкүнчүлүгүн белгилүү бир тартипте жасалыш керек. Бул ошондо Тверден Калязинге барабыз, Калязинден Угличке, анан Угличтен Мышкинге барыш керек деген ушул каттамды түзөт. Ошентип биз бул жерден ушу бала өзү ошол электрондук тексттерди көрүп, ал жерде мына ошол тексттер көп болот. Мына ошол тексттердин ичинен өзүнө керектүү текстти иргип алганды билиш керек, жана ошол тексттин ичинен дагы өзү үчүн тапшырманы аткаруу үчүн маанилүү болгон маалыматты иргип алганды билиши керек. Биз көрүп тургандай эле мына ошол текстти биз окуй турган болсок, ал жерде ошол тандап алуу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүшүбүз керек да. Биз ошол маалыматты ошол жалпы берчүбүз. Бул жерде баягы маанилүү бир милдет турат, анткени татаал милдет турат, анткени баягы тексттер көп, кызыктуу маалымат, анан алагда болуп кетиш да мүмкүн, анткени текстти айталы жалган кандайча барыш керек жөнүндө гана маалымат берген жок да. Ал жерде мисалы ушул Углич шаарында эмнелер бар экен, кандай кызыктуу жерлерге барса болот деген дагы маалымат бар. Ошондуктан сенин максатыңа жооп бере турган маалыматты иргип алганды билиш керек да, окуучу үчүн. Эми силер менен бирге биз эмнелерге көңүл буруш керек экени туурасында сөз кылсак, ошол окурмандын каттамы деген эмне үчүн көбүнчө өз алдынчалык керек деп айтып атабыз. Мына карап көргүлө, айталы биз кандайдыр бир маалыматты сураган мезгилде
издеген мезгилде биз өзүбүз адегенде бир топ ошол тизме, бир топ шилтемелерди камтыган тизме келет да, ошол шилтемелер боюнча кирсеңер, жана карап көрүшүңөр керек болот да ошол маалыматты. Анан ошол тизмелердин арасынан бирөөнү тандап алуу дагы тез жана абдан кунткуу менен ошол шилтемелерди окуй калуу жөндөмдүүлүгү болуш керек, аны түшүнө билүү. Анткени мына ошол шилтемелердин кайсынысы бизге керек болгон маалыматты бере алат деп баалаганды билишибиз керек да, ошол шилтемелерге жазылган текстти окугандан кийин. Анан абдан көп тизме берилиши мүмкүн да силер издеген маалымат боюнча, ошондуктан алардын ичинен силердин максатыңарга жооп бере турган маалыматты иргеп алганга мүмкүнчүлүгүңөр болушу керек да. Ошон үчүн бул алдынчулук деп атабыз да, силердин көз карашыңардан алганда ишенимдүү маалымат бере турган шилтемени алышыңар керек. Андан кийин силер ошол шилтеме боюнча киресиңер да, ал жерден кайсы текстти же ошо тексттин кайсы фрагменти же үзүндүсүн окушуңар керек экендигин тандайсыңар да, адегенде эмнени окушуңар керек деп ыраттуулугун тандайсыңар. Андан кийин ошол гипер шилтеме боюнча өтүш керекпи же өтпөй эле бир жерде берилген, ошол бетте берилген маалымат эле жетиштүүбү деп чечим кабыл аласыңар. Андан кийин айталы кошумча ресурстарды дагы колдонуу менен ошол тексттин чектерин кеңейтиш керекпи же жокпу деп ойлойсуң. Мисалы, тааныш эмес сөздөр болушу мүмкүн, анан аларды атайын сөздүктөн караш керек болобу, же болбосо ошол текстте кайсы бир факты силерде күмөн жаратышы мүмкүн, анан ошол фактыны башка булактардан тактаганга аракет кылышыңар мүмкүн да. Башкача айтканда, окурман өзү эмнелерге таяна тургандыгын жана өзүнө керек боло турган маалыматтын көлөмүн өзү аныктайт. Ошондой эле өзү ошол тексттерди тандоонун ыраттуулугун өзү аныктайт да. Ал эми кагаз жүзүндө берилген текстти мына ошол нерселердин баарын жасаш мүмкүн эмес. Эгерде биз ушул 2018 PISA изилдөөсүнүн отчетторун карай турган болсок, ал жерде ошол төмөнкүдөй жөндөмдөрдүн маанилүү экендиги белгиленгенде, ошол санариптик тексттерди окуганда мына ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Албетте, бул баягы ошол окурмандар жанагы МКТ боюнча мындай базалык көндүмдөр болушу керек да, баягы түзүлүштөр жана тиркемелер менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү болуш керек. Экинчиси да албетте жанагы издөө тутумдарын колдонгонго мүмкүнчүлүк болуш керек. Меню, шилтемелер кандай да колдонуш керек экендигин кантип карап чыгып, анан өзүнө керек боло турган тексттерге кантип жетүү керек экендигин билиши керек. Биз айталы мына балдар кайсы бир визанын тапшырмасын жасап аткан мезгилде кеңири тараган бир катачылык бар. Ал ошол окуй турган текст ошол текстти, ошол тапшырманы ачып аткан мезгилде ал жана оң жактагы бек ноктого карабай туруп эле ошол тексттин жарымын гана окуп калат да, берилгендечи. Демек, ал ошол тексттеги берилген жалпы тапшырманы түшүнбөй калат да. Бул жана техникалык гана баягы техникалык көндүмгө таянган гана нерсе да, бирок тилекке каршы же тажрыйбасы азбы, айтор ошол шилтеме, ушул тексттерге келгенде анын тексттин жогору жагында жазылганын баягы өйдө көздөй көтөрүп, ошону окубай, ошол тексттин ылдый жагын гана окуп эле ошол тапшырманы чечкенге аракет кылган учурлар бар да, тилекке каршы. Андан кийин ишенимдүү, объективдүү маалыматтын булактарын тандаганды билиш керек. Ошондой эле маалыматтын тактыгын, толук кандуулугун, сапатын баалай билиши керек. Мына ушул нерселердин баары абдан татаал жана маанилүү көндүмдөр. Аларды биздин окуучуларыбызга биз калыптандырууга тийишпиз. Анткени аларды өздөштүрүү оңой эмес. Эмесе анда биз ушул окурмандардын каттамы жөнүндө сөз кылып аткандан кийин маалыматтын булагын тандоо жөнүндө сөз кылдык. Биз атайын бир жагдайды атайын модельдеп жасаганга аракет кылып көрөлү. Бизде мына ошол тапшырманын сценарийи мындай да, айталы бала же окуучу айталы бир жерден эс алды дейли, анан кийин ал жерде ошол жанагы ырдап аткан коомдар туурасында угуп, анан кийин
сайын ошол издөө тутумуна кирип туруп, ошол бул эмне экендиги жөнүндө тактап билейин деди дейли да. Реалдуу жагдайда, мисалы үчүн башкача болушу мүмкүн, бирок биздин башка максатыбыз ушул бала баягы ишенимдүү булактарды колдонгондугу балага үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Кайсы булак абдан ишенимдүү, анан кайсы булак анча ишенимдүү эмес экендигин аныктай билиши керек да. Бул жерде эмнеге багыт алыш керек? Биз тез арада жанагы берилген тизмелерди карап туруп, ал жерде көркөм адабият болушу мүмкүн, ал бизге тиешеси жок. Андан тышкары бул жерде ошо туристтин айткан пикирлери камтылган материалдар болушу мүмкүн, бирок туристтердин жазгандары ошол адамдын өзүнүн субъективдүү пикирине таянышы мүмкүн да. Ошондой эле илим жана турмуш деген журналда берилген маалыматтар болушу мүмкүн. Ошондуктан Википедияда деле кээде туура эмес маалыматтар өлүп калышын эске алышыбыз керек. Ал жерде жакшы кызыктуу маалымат жайгаштырылган менен кээ бир учурда кандайдыр бир деңгээлде өтө ишенимдүү эмес болуп калган маалыматтар деле Википедияда жайгаштырып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул илим жана турмуш деген журналда атайын рецензиялар берилет, өзүнүн тажрыйбасы, баяны бар өзүнүн. Ошондуктан биз бул ишенимдүүрөөк булак экендигин түшүнүшүбүз керек да. Мына ошо болжол менен мына ушундай сыяктуу кылып анын ушул булактын тактыгын, ишенимдүү экендигин аныктоо боюнча жагдайды модельдөө мына ушундай сыяктуу жүрөт да. Айталы, биз ошол жанагы илим жана турмуш деген булак боюнча же болбосо дагы бир башка ишенимдүү булактарды тизмеге киргизип, баланын ошол ишенимдүү булакты тандап алуу жөндөмүн күндөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Мына ушундан баштап ошол жанагы окурмандын маршрутун түзүү иши башталат. Биринчи биринчи кезекте ошо билүү жөндөмү бул ошол маалыматты локалдаштыруу же бир баягы топтоштуруу да бир жерге. Айталы, ошол маалыматты локалдаштыруу дегендин өзү эки когнитивдүү процесске бөлүнөт. Бул ошол жанагы текстти карап чыгып, жана ал жерден өзүнө керектүү маалыматты издөө. Мисалы үчүн кайсы бир датаны, кайсы бир бирөөнүн аты жөнүн билиш керекпи, балким же кандайдыр бир конкреттүү маалыматты айталы, ошол окуя жөнүндө ошол маалыматты табыш керекпи. Мына ушул учурда айталы кайсы жылы айталы тигил же бул окуя болгондугун издеш керек боло турган болсо, биз бул ошол текстти көзүбүз менен баягы скандап окуп, анан кийин айталы ошол текстте бир нече кандайдыр бир сандык маанилери бар экендигин көрөбүз. Анан кийин ошол контекст менен аны салыштырып, анан өзүбүзгө керек болгон ошол маалыматты тигил бул окуя качан, кайсы жылы болгондугу туурасында билип алсак болот. Бул учурда айталы ошол тексттин ичине чейин кирип, сүңгүп кирип, баарын түшүнүүнүн деле кереги жок. Анткени бул жерден биз ошо сырткы кандайдыр бир нерселерине, мисалы үчүн ошол жанагы аты жөндөрү чоң тамга менен жазылышы мүмкүн, же болбосо сандарды иргеп караганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, же болбосо атайын бир шрифттер менен өзгөчөлөнүп жазылган нерселерге таянуу менен биз тез арада ошол текстте өзүбүзгө керек болгон маалыматты иргеп алсак болот. Бул учурда бизде кандай милдет турат алдыбызда? Биздин алдыбызда мына ушул тез арада маалыматты таап, убакытты үнөмдөө керек болот да. Ошондо биз ошо жана текстти бир көз менен карап туруп, тез арада андан керектүү маалыматты бөлүп алган жөндөмүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Экинчиси тийиштүү текстти издөө жана тандап алуу деп аталат да. Биз азыр жана шилтемелерди көрдүк. Ошол шилтеме менен өткөндө ошол жердеги кайсы тексттерде бизге керектүү маалымат бар экендигин тез аныктаганга үйрөнүшүбүз керек. Бул жерде айталы баягы ошол текстти башынан аягына чейин ошол текстти окуп, ага түшүнгүп түшүнүү керек эмей эле ошол тексттин уюштуруучулук түзүмүн карап, анын темасына жана кандайдыр бир абзацтарга бөлүнгөндүктөрүнө, же болбосо ошол абзацтын биринчи сүйлөмүнө карайбыз да. Башкача айтканда ошол тексттин ичинде бизге керек боло турган маалымат табыш үчүн таянычты издейбиз. Анан биз ошол жанагы сырткы таянычтар боюнча
карап билгенден кийин айталы кайсы бир абзацты биз баягы көңүл коюп, тез эмес анын маанисин түшүнүү менен окуганга аракет кылабыз. Анткени ошол бизге керектүү маалыматпы же жокпу деген суроого жооп издейбиз да. Ошондуктан маалыматты локалдаштыруунун өзү бул баягы тез арада аны окуп көрүп туруп, ичинен өзүбүзгө керектүү жерин бөлүү алуу жөндөмүнө басым жасайт. Мына ошол маалыматты издеген мезгилде санариптик форматта ал жерде баягы жанагы кагаз жүзүндө тексттерден окуудан айырмаланат. Эмне үчүн? Анткени айталы биз баягы ошол изилдөөнүн жыйынтыгына карасак болот. Андан кийин биз ошол ар кандай веб-сайттар бар экендиги, ошол веб-сайтка киргенден ал жерде ар кандай дагы функциялар бар экендигин көрүп атабыз. Багыт берүүчү иконкалар бар. Андан кийин биз ал жерден түшүнө турган нерсе мына ошол маалымат такпы же так эмеспи, аныкпы, ошого көңүл буруп биз ошол текстти ким жазган, качан, кайсы жерде жазылган, кайсы жерге жарыяланган экендигине дагы көңүл бурушубуз керек. Андан кийин биз мына ошол окуунун эки түрүн пайдаланабыз да. Ошо биринчиси карап чыгуучу окуу, экинчиси бул изилдөөчү деп башкача айтканда бизге керектүү маалыматты камтыган жерин карап туруп, аны тереңирээк, көбүрөөк көңүл коюп окуганга аракет кылабыз. Мына ушундай эле ошол көндүмдөрдүн тобу үчүн айта турган нерсе бул санариптик тексттер кошумча түрдө ошол санариптик тексттерди окуганда ал жерде дайыма айталы кагаз жүзүндө дайыма эле багыт берүүчү жазылган нерселер жок да. Мисалы үчүн бала айталы ушул текстти окугандан кийин анын аягында жарнама болушу мүмкүн. Эмне үчүн ал жерде жарнама бар? Анткени ушул тексттин ичинде белгилүү бир визуалдык ал баягы таризделген же көркөмдөлгөн болушу керек да. Бул жерде биз айтып кое турган нерсе мына ушул баягы карап чыгып окуу электрондук текстти ал баягы белгилүү бир көйгөйлөрдү дагы жаратышы мүмкүн да. Айталы окурман тез арада эле мына чечимдерди кабыл алганга мүмкүнчүлүгү болот да. Эгерде тажрыйбалуу ошол колдонгон адам боло турган болсо, башка керек эмес нерселерге алакты болбостон да. Ал эми ошондо компетенциясы калыптана элек окурман болсо, ал тексттин ичинде аралашып, керек эмес нерселерге алакты болуу менен көбүрөөк убакыт коротуп коюшу мүмкүн. Мына ушул нерсени дагы өздөштүрүү маанилүү болуп саналат. Эми келгиле ошол санариптик окуунун артыкчылыктары жана чектеген жактары кандай экендиги туурасында сөз кылсак. Биздин өлкөбүздө мына ушул санариптик окуунун артыкчылыктары менен чектөөлөрүнө көңүл бурган изилдөөлөр бар. Алар өтө көп болгону менен жетиштүү санда десек болот. Жана алардын ичинде айрым ошо алардын жыйынтыктары менен тааныштырып коеюн деп атам. Анткени бул мага кызык болчу, силерге да кызык болот деп ойлойм да. Ар кайсы өлкөлөрдөгү ошол изилдөөлөр ошол экрандан окуунун натыйжалары айталы кыска тексттер менен иштегенде натыйжалуу, ошондой эле маалыматтык тексттер менен иштегенде айталы факты жүзүндө маалыматтар өтө көп болгон мезгилде маанилүү деп эсептелет да. Мына кыска тексттерди окуу бул маанилүү. Айталы азыр эмне болуп атат? Айталы окуп аткан адам ал форматты тандашы керек да. Мисалы үчүн көркөм текстпи, айталы аны көбүнчө баягы кагаз жүзүндө окуган жакшы деп эсептелинип жүрөт. Эми бирок айрымдар электрондук китептерди деле окуганды жакшы көрөт, ал бир адам өзүнүн каалоосуна жараша. Бирок баягы чоң текст ал бир аз башкача көндүмдөрдү талап кылат да. Ал эми кыска тексттерди баягы талаптары башкачараак. Айталы электрондук тексттин бир мүмкүнчүлүгү бар да, ошо маалыматты алуу үчүн ал анык маалыматты алыш үчүн, толук кандуу маалыматты алыш үчүн мына ошол маалыматтык тексттер менен иштөөдө жана ошол маалыматты издей билүү мүмкүнчүлүгү электрондук түрдө жасоо жеңилирээк болуп эсептелет. Мисалы үчүн америкалык окуучулар, окумуштуулар Кауфман менен Фланаган санариптик форматта фактылык баягы кенен маалымат алуу
жана түшүнүү жеңилирээк экен деген айтып атат да. Заманбап балдар батыраак окуйт, анан батыраак түшүнөт экен экрандан да көбүнчө. Ошондой эле интерактивдүү санариптик тексттер ошол баягы окуучулардын бат окуу мүмкүнчүлүгүнө оң таасирин тийгизет экен. Ошондой эле окурмандардын жана түшүнүксүз учурлар менен бат аларды түшүнгөн мүмкүнчүлүгү айталы тышкы булактарга кире кала эле ушул жерден өздөрү түшүнбөгөн же бир күмөн туудурган жер боюнча, ошо маалымат боюнча башка жерге кире калып туруп, аларды тез эле текшерип, андан нары ишиңер уланганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ал эми санариптик окуудагы чектөөлөр эмнелер? Биз бул жерде ушул ар кайсы өлкөлөрдүн изилдөөлөрү жөнүндө сөз кылып атсак, мисалы ошол санариптик тексттерде атайын гипершилтемелер бар, интерактивдүү иллюстрациялар бар, видео, аудио фрагменттер менен коштолот, ошону жарнамалык баннерлер болушу мүмкүн. Кандайдыр бир айталы ошол визуалдык сүрөттөр менен байланышкан нерселер коштолушу мүмкүн да, жана ал жерде техник кандайдыр бир каражаттарды колдонсо болот. Мисалы үчүн ошол кайсы бир тексттен кайсы бир сөздү табыш үчүн силер атайын ошону издөө жерге киргизип туруп, анан тексттен ошол сөздөр бардык жерден бат эле силерди табганга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде буга биз бир жагынан карай турган болсок, мисалы айталы ошо маалыматты тапканга мүмкүнчүлүк берип атат. Экинчиден ошол окурмандарды алагды кылган дагы нерселер бар да. Ошондуктан ал ошону керек болуп турган маалыматты табыш үчүн баягы өзгөчө көндүмдөр дагы керек болот да. Мисалы биз ошо кийинки лекцияда силер менен бирге кандайча натыйжалуу ушул окурмандардын сабаттуулугун арттыруу үчүн биз биринчи кезекте ушул көйгөйгө көңүл бурушубуз керек. Демек, мына айталы кандай адам болбосун электрондук тексттерди окуганда баягы көңүлдү кунт коюу кыйыныраак да, ошон үчүн атайын стратегияларды иштеп чыгыш керек болот. Мына ушул өзүнө гана керектүү нерседен алакты болбой окуш үчүн атайын көндүмдөрдү өнүктүрүшү керек. Же болбосо биз ошол тексттерди окуп атканда анчалык маанилүү эмес, экинчи даражадагы маалыматка дагы көбүрөөк убактыбызды коротуп коюшубуз ыктымал. Анткени адам ошо бир тексттен бир текстке өтүп атат, шилтемелерге кирип атат, анан жана сүрөттөргө алакты болуп калышы мүмкүн. Кошумча маалыматтарды издөө менен эң башындагы анын милдети эмнеде экендиги баягы экинчи орунга калып калышы мүмкүн да, унутуп да калышы мүмкүн. Ошондуктан изилдөөчүлөр мына ошол нерсени баягы өтө көп маалыматтын арасында адашып, аралашып кетүү деп атап коюшкан изилдөөчүлөр. Ошондой бир чектөө бар да. Мына биз силер менен азыр санариптик окуунун артыкчылыктары жана чектөөлөрү жөнүндө сөз кылып атабыз. Экөөнүн салыштырып көргөндө чындыгында эле биз стратегия маселесине чыгып атабыз да. Мына ушул чектөөлөр ушул текстти түшүнүүгө кедергисин тийгизбеш үчүн кантип окутушубуз керек деген суроо жаралат. Ошондой эле артыкчылыктарды кантип колдонуш керек деген маселе жаралат, суроо жаралат. Ошондуктан бул жакта атайын жүргүзүлгөн изилдөө программалары бар. Алар айталы ушул бала канча жолу ошол окуган нерсесине кайрылып келе тургандыгына көңүл бурган изилдөөлөр бар. Канча жолу бир тексттин экинчи текстке кайрадан кайрылып аткандыгын дагы ошого да көңүл буруп жыйынтык чыгара турган программалар бар да. Ошондуктан баланын көңүлүн кунт коюу, өзүнө керектүү нерсеге буруп, ошонун негизинде иштегенге көндүмдөрүн өнүктүрүү зарыл. Андан тышкары жанагы артыкчылыктардын дагы бирөөсү электрондук окуунун бул баарыңыздар муну колдоносуңар болуш керек. Бул жанагы автоматтык издөө. Буга кенен көңүл бурбой эле коеюн. Бирок белгилеп кое турган нерсе ушул автоматтык түрдө издөөнүн өзү жардам береби же жокпу деген суроого жооп бергенге аракет кылайын. Айталы ушул автоматтык издөө жүргүзө билүү көндүмү дагы бул абдан маанилүү. Айталы чоң тексттин ичинен силер бир аныктаманы тапканга аракет кылсаңар же кандайдыр бир негизги
сөздөрдү табайын деп аракет кылган учурларыңар болушу мүмкүн. Азыр мына ушул баягы окуну стратегиясы жөнүндө айта турган болсок, мына ушул макалада 4 фрагмент бар. Ал жерде мына ошол стратегиялар жөнүндө сөз болот. Демек, тез арада ошолорду бир сыйра карап чыганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ошол текстти түшүнгүм келе турган болсо, же айталы ушул макаланы тапсам, анан кийин чындыгында эле бул жерде ошо стратегия жөнүндө сөз болобуду аныкташ үчүн мен аны бир сыйра окуп чыгам. Азыр ошол окуунун стратегиясы деген сөз билим берүү чөйрөсүндө модага айланган сөз десем болот. Бирок ар кайсы макалаларда мына ошол окуу стратегиясы деп айтылган нерселер чындыгында стратегия эмес, башка нерселер баяндалган учурлар көп да. Ошондуктан ушул көз караштан алганда, эгерде силер анык, толук кандуу маалымат алгыңар келсе, ушул окуунун стратегиясы жөнүндө алдыңарда 20 макала болсо, демек мындай издөөдө силерге ушундай автоматтык издөөнү колдонуу менен карасаңар болот да. Иргеп алсаңар, аны силерге бир нерсе кызыктырса, аны кененирээк окусаңар болот. Анан же болбосо башка бир макаланы карасаңар, жөн эле бир нерсе жазылган болсо, башка макаланы окуганга аракет кылып, ушул жаатында силерге автоматтык издөө жакшы жардам берет. Мария Лебедева бул ушул алдыңкы кызматкер. Ал ушундай бир кызыктуу изилдөөнү жүргүзгөндүгү туурасында маалымат менен бөлүшкөн жана ал респонденттер менен баарлашып, анын ичинде алар менен ошол автоматтык издөө стратегиясын дагы талкуулаган. Ал жерден атайын баягы эксперимент катары квалификация алуу окурмандар тандалып алынган. Андан кийин өзүнчө бир когнитивдүү лаборатория жүргүзүлгөн. Ал жерде ар бир ушул окурмандын иш аракеттеринин баары эске алынганда аларга текст берилген. Анан мындай суроо бергенде, жанагы ар кайсы окумуштуулар адам жаныбардын эмнеси менен айырмаланат деген суроого кандайча жооп берет деген суроо берилгенде, анан бала ошол автоматтык издөөнү ишке киргизгенде, андан кийин келген жыйынтыктар ар кандай болгон. Бул жерде негизги сөздөр аныкталып, анан аларды издөөгө киргизилет. Ошондо балам дейт, бул жерде негизги сөз бул окумуштуулар деп ойлойт. Андан кийин биз үчүн баягы ар кандай окумуштуулар кандайча мамиле кылат деген суроого жооп алышыбыз керек да. Ошон үчүн ал жерде мен окумуштуулар деген сөздү негизги сөз катары киргизем деп ойлойт экен. Анан бала болсо баягы жөн эле окумуштуулар деп коеюн, анткени ал ар кандай жалаң мисалы үчүн ученого, ученых деген эмес, ученые же окумуштуу, окумуштуулар деген эмес, ошол окумуштуу деген сөздү киргизсем көбүрөөк маалымат чыгат деп ойлойт экен да. Анан кийин ошол текстте 17 жерде ошол сөз колдонулат экен. Анан кийин ошол баягы бөлүнүп көрсөтүлгөн фрагменттерди карап, анан алардын ошо өздөрүнүн максаты үчүн ыңгайлуубу, шайкеш келеби ошого карайт экен да. Анан ошол суроого жооп бере алабы деп. Ошон үчүн алардын багы окумуштуулардын жанагы силе албагандардын тилине үйрөтүү деген сыяктуу теманы жол болмага керек эмес дейт. Анан кийин Калифорния университетинин окумуштуулары дегенден кийин ал жерден бул анчалык ылайык келбей тургандай экен деген түшүнөт. Андан кийин мисалы үчүн адам гана эмес, башка жаныбарлар дагы кошо кайгырганга мүмкүнчүлүгү бар, сезимдери бар деген сыяктуу сүйлөмдү көрүп, бул да мага анча туура келбейт деп ойлонуп, ошентип издей турган болот да. Башкача айтканда, бала ошол автоматтык издөөнү колдонгон мезгилде бул анын колдонгон стратегиясы натыйжалуу эмес болуп атат, анткени анын алдына койгон суроого жооп бере турган маалыматты таба албай жатат. Суроодо ар кандай окумуштуулар деген сөз болуп атат. Ал эми текстте болсо булар антрополог жана биолог деген сөз менен берилген да. Ошол тексттин ичинде башкача айтканда изилдөөнүн баары башка чөйрөсүнөн болуп атат. Анан ар кайсы окумуштуулар жөнүндө эмес, анын ичинде антрополог менен биологдор жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан мына ушундай жагдайга дуушар болгон ошол бала мындай автоматтык издөө менен баягы тез арада керектүү маалыматты табайын деп аракет кылганда мындан жакшы натыйжа чыккан жок. Анан кийин ал ошол окурман алына турган милдетин толук чече алган жок да. Демек, баары бир ушул текстти толугу менен окуганда ага
жеңилирээк болмок да. Ал эми башка учурда, мисалы ошо суроонун өзүндө жана текстте ошол сөздөр бири-бирине дал келе турган болсо, анда бул милдетти чечүү жеңилирээк болот да, жана мен силерге окуу стратегиясы текстинде көрсөткөндөй да. Бирок биз бул жерде түшүнө турган нерсе, заманбап окурман ошол автоматтык издөөнү колдонгондо анын ишинин натыйжалуулугу канчалык деңгээлде, ал техникалык каражаттар кандайча мыкты колдоно алгандыгына байланыштуу болот. Биз ошо маалыматты локалдаштыруу жөнүндө сөз кылдык силер менен. Кийинкиси бул түшүнүү. Түшүнүүгө мен презентацияда калтырып коем дайыма, бирок аны талкуулабай эле коелу. Анткени негизи мына биздин ар бирөөбүз түшүнүп тургандай эле, мына ушул жерде эң башкы нерсе бул абдан баягы олуттуу айырмачылык деле жок десек болот да. Ошол кагаз жүзүндөгү же электрондук тексттердин экөөнүн ортосунда өтө деле бир чоң айырмачылык жок. Кийинкиси бул рефлексия жана баалоо. Мына ушул нерсени кененирээк силер менен талкуулайлы дейт элем. Эмне үчүн? Анткени бул жаңы жана татаал түшүнүк. Жана ошол текстте рефлексия жана баалоо бул ошол өспүрүмдөр жана балдар аны менен буну жакшы эле өздөштүрө алышат негизи. Ошондуктан түшүнө турган нерсе, бул жерде маанилүү нерсе бул рефлексия менен оценка деген өзү эмне дегенди билишибиз керек. Биз ошол текстти кантип баалайбыз, ошону билишибиз керек. Анан ошол PISA изилдөөлөр бул жерде 3 негизги процессти баалайт. Бул ошол маалыматтын сапаты менен ишенимдүүлүгүн, ошондой эле ошол тексттин мазмуну менен формасына ой жүгүртүүгө көңүл бурушат. Эмесе биринчи процесс бул ошо маалыматтын сапаты менен ишенимдүүлүгүн баалоо. Бул жерде карап көрсөңүздөр, бул жерде ушул тексттин мазмуну аныкпы, такпы, ошого объективдүүбү, мына ошого ошону багы талдай билиш керек да, аныктай билиш керек. Бул ошол маалыматтын булагын аныктоо аркылуу аныктаса болот. Мисалы үчүн, эгер жанагы илимий журналдан алынган маалымат көбүрөөк анык болгон маалыматты камтыйт, анткени ал белгилүү бир лицензиядан өткөрүлүп туруп, анан кийин жарыяланат. Биз билген жана ушундай маалыматка биз ишенсек болот. Андан тышкары айталы, ошол бир адамдын гана макаласына толугу менен ынаныш татаал. Бирок ошентсе да, мисалы, кайсы жакка барсак деп тыңдай турган болсоңор, мисалы, 1 же 2-3 адамдын ошол жерге барган туристтердин пикири жарыяланган ошол макалалар көбүрөөк анык болот да. Мисалы үчүн, ошол силер бара турган жердин сайтында жазылган маалыматка карагандачы. Ошондуктан бул жерде көп нерсе ошол контекстке байланыштуу. Ошондой эле ошол тексттин колдонулган ошол маалыматтын өзүнүн колдонулган жерине жараша болот да. Анан бул жерде ошол автор өзү компетенттүү, ошол макаланы жазган адам, ушул маалымат боюнча анын компетенциясы тереңби, ошого жараша силер ага ишенсеңер болот да. Ошон үчүн окурман өзү текстте берилген маалыматтын канчалык деңгээлде анык экендигине көңүл бурушу керек, жана ошол текстти ким жазгандыгына жараша тандайт да, ал канчалык деңгээлде анык экендигин. Эмесе конкреттүү мисалдан карасак, бул жерде ошол маалыматтын сапаты менен ынандуулугун баалоо боюнча тапшырманын мисалына көңүлгө бурайлы. Мисалы үчүн, биз азыр силер менен ошол текстти окуп чыгып туруп, анан анын мазмунун, ушул жерде жазылган маалымат аныкпы деген суроого жооп бергенге аракет кылабыз, ал тексттин формасына көңүл бурабыз. Эмесе почта боюнча бериле турган товар компаниясы силерди куттуктайт, урматтуу Ирина Михайловна. Биз силер менен ошол марттагы ушул кроссворддордун конкурсунун жыйынтыгын чыгарып туруп, анан кубануу менен сизди жеңүүчү экениңизди аныктадык. 100 000 сом
башкы сыйлыкты утуп алдыңыз. Биздин компаниябыз көп жылдан бери өзү кайрымдуулук менен иш алып барат жана алар азыркы мезгилде өздүн кардарларыбызды өзгөчө жогорку курактагы өздүн кардарларыбызды колдонууга аракет кылат. Жакын арада биздин компаниянын өкүлдөрү менен байланышат. Ушул сыйлыкты алыш үчүн ушул катты берип, андан кийин ошол почта боюнча товарлардын кардары болушуңар керек. Эгерде силер бизден тапшырык албаган болсоңор, анда силер ушул айдын аягына чейин жакшынакай товарларды тапшырык берсеңер болот. Анан ошол каталогду, ушул конвертте бар. Анан 1000 сомдон аз эмес суммага жөнөтсөңөр болот. Анан жеңүүчүнү сыйлык күтүп атат деп турат. Көңүл бурсаңар, демек, текст кандайча түзүлгөнүнө көңүл бурсаңар, бул жерде ар кандай шрифттер колдонулган. Карап көрсөңөр. Мына биз ошол тексттин формасына карап атабыз да. Жана бул жерде дагы маанилүү нерсе, ал майда шрифт менен жазылган жери маанилүү. Бул маалымат, жарнама катары жана бардык акцияга катышуучуна жеңүүчүсүңөр деп атат да. Анда сиз жеңген мезгилде биз силерге бул туурасында атайын кат менен билдиребиз деп турат да. Мына ушул текстке тапшырма берилип атат да. Анын баягы ишенимдүүлүгүн аныктагыла деген тапшырма берилип атат. Жана ошол башкы максаты кандай экендигин көңүл бурсак, мына карап көрсөк, ушул каттын авторлорунун негизги максаты эмне? Эгерде силер ошол текстке карап көрө турган болсоңор, а дегенде баягы биринчи бөлүгүндө чоң шрифт менен ушул компаниянын аты жөнү жазылганда, ал ошол адам ушул конкурста утуп алды деп, анан башкы сыйакы бар экендигин көрсөтүп турат да. Андан кийин калгандары баягы мындай майда шрифттер менен жөнөкөй эле кылып жазылып атат да. Ошол сыйлыкты алыш үчүн ушул катты көрсөтүшүңөр керек. Анан биздин компаниябыздын кардары болушуңар керек деп атат. Андан тапшырык жасай элек болсоңор, ушул айдын аягына чейин силер 1000 сомго ушундай тапшырык беришиңер керек деп атат. Анан бул маалыматты карасаңар, а дегенде адамды кубантат, конкурсту утуптуңар деп коет. Андан кийин көңүл бурсаңар, бул жерде ошол сыйлыкты алыш үчүн дагы 1000 сомго бир тапшырык жасаш керек экендигин билип атат. Демек, ушул каттын авторлорунун максаты мына ушул катты алган адам тапшырык кылса, же болбосо өзүнүн товарын сатып алып атат. Башкача айтканда, анын максаты ошол адамга анын жеңиши жөнүндө кабарлоо эмес экен максаты, туура. Экинчиси, мына ушул жеңүүчү деген кандай мааниде колдонулуп атат ушул текстте? Эгер карап көрсөңөр, мисалы сиз жеңүүчүсүз деп чоң тамгалар менен белгилеп атат да. Демек, ошол адам жеңүүчү деген сөздү айталы, ал өзү ушул нерсеге баягы жеңүүчү деген сөздү кандайча кабылдаганга көнүп калгандай эле кабылдайт да. Демек, ал бир нерседен утушка ээ болгондугун түшүнөт да. Бирок ошол эле учурда ылдый жакта майда шрифт менен мынтип жазып койгондо, акция маалыматтык, жарнамалык мүнөзгө ээ жана жеңүүчү бардык ушул акцияга катышкандарга ыйгарылат деп жазылып турат. Мына ушул дисконт кою менен окуса, демек бул жерде жеңүүчү деген сөз бул ушул акцияга катышкан адамдын бардыгы жеңүүчү болуп чыгып атат. Ал эми эгерде адам өзү мына ушул маалыматты толугу менен окубаса же түшүнбөсө, демек ал эң башкы нерсесин да түшүнбөй калат да. Ал жалгыз жеңүүчү эмес экендигин, жөн эле акция экендигин түшүнбөй калышы мүмкүн. Жана ал жерде кандайдыр бир сыйлык болушу мүмкүн, бирок ал өзү жеңүүчү эмес экендигин түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул жерде дагы белгилүү бир нерселерди жасаш керек боло тургандыгын көрсөк болот. Мына ушул текст чакан эле болуп атат жана мына жөнөкөйдөй сезилгени менен, бирок ошол эле мезгилде ал атайын ошо окурмандарды, ошо жөнөткөн, ушул кат жөнөтүлгөн адамдарды атайын чаташтырып,
башка багытта иш аткарганга түрткү бере турган болуп атат да. Демек ошол адам ошол сынчыл пикир, сынчыл көз караш менен караганда ушул катка ишенсе болбойт деп эсептеш керек. Ошондо адам өзү текст окуп көрүп туруп, анан бул тексттин максаты эмнеде деп өзүнө суроо бериш керек. Ушул тексттин автору эмнени каалап атат деп өзүнө суроо бериш керек. Анан ошондо гана ал туура эмес чечим кабыл албай турган болот. Эгерде ушул текстти ал кунт коюу менен окуй турган болсо, жеңүүчү ким экендигин тексттен так окуп түшүнгөндөн кийин, демек бул аны ынандыргысы келген нерсе баягы ишенимсиз экендигин, мындай текст ишенимсиз экендигин, ага ишенүүгө болбой тургандыгын түшүнөт. Жана бул баалоону ошол текстке сын көз караш менен карап, ошол баалоону жүргүзүш керек. Демек, ошол окурман ал баалаабы, башкабы сөзсүз түрдө ошол текст кандайча, анын формасы кандай экендигин жана ал жерде негизги сөздөр кайсы болуш керек экендигине, анын маанисин так түшүнгөнгө аракет кылыш керек да, чаташпаш үчүн. Жана мына ушул көндүм абдан маанилүү, анткени адам айталы кандайдыр бир юридикалык же каржылык документтерди окуганда ушул көндүм ага жардам берет. Анткени ошол көңүл бөлбөй коюунун өзү кийин аны жагымдуу эмес жагдайларга алып келиши мүмкүн. Муну биз тексттин аныктыгы боюнча сөз кылдык. Эми кийинки когнитивдик процесске көңүл бурсак, ошол Пизанын авторлор айтканы бул ошол тексттин мазмуну жана формасынын үстүндө ой жүгүртүү. Бул эмне? Башкача айтканда, ошол окурмандар ошол тексттин сапаты менен стилин баалайт да, канчалык деңгээлде ошол форма менен мазмуну мына ошол автордун көз карашындагы максатка канчалык деңгээлде шайкеш келет. Бул жерде негизги нерсе эмне? Бул жерде негизги нерсе бул адам өзүнүн тажрыйбасына таянат. Башкача айтканда, ал ошол текстке сырттан көз салып, жана өзүнүн билимине, тажрыйбасына таянуу менен ошол текстке баа бериш керек. Эгерде биз айталы кайрадан өзүбүздүн текстибизге кайрыла турган болсок, ал жерде үчүнчү тапшырма бар. Ушул маалыматтын ичинде, ушул каттын ичинде жалган деп айта турган маалымат барбы деген суроо болуп атат да. Абдан маанилүү нерсе, бул жерде ошол текстти жөнүндө ой жүгүртүп аткан мезгилде бир окуучу мындай деп жазыптыр да: бул каттын жазуу ошол адам өзү туура эмес ойлонгонго багытталган деп жазып атат да. Туура. Чындыгында эле ушул окуучунун пикири тексттин маанисын берип атат. Негизи ал жерде формалдуу түрдө караганда ал жалган нерсени жазды деп айта албайсың, анткени алар түшүндүрүп атпайбы? Жеңүүчү деген ушул акцияга чыккандардын баардыгына тиешелүү деп түшүндүрүп айтып атат текстте, туурабы? Ошондой эле алар чындыгында ошол сыйлыкты эгерде атайын кат алып, анан кийин ошол бир товар алса болот деп баарын эле айтып аткандай. Чындыгында ар бир фраза өзүнчө караганда туура, бирок ошол ыраттуулукту караганда бул адамды жалган же туура эмес чечим кабыл алганга түрткү берген текст болуп атат. Жана биз айткандай эле бул жерде сиз жеңүүчүсүз деп айтып аткан нерсе баягы тексттин үзүндүсү бар, сыйлык утуп алдыңар деп атат. Анан ошол тексттин формасы дагы өзгөчө, жана жеңүүчү деген нерсе атайын чоң шрифт менен берилип атат. Ал эми тактоочу маалымат үчүн майда шрифттер колдонулуп атат, баягы көңүлдүн сыртында калтыруу үчүн. Анан адам ошол майда жазылган шрифттерге көңүл бурбай коюшу мүмкүн, же болбосо көңүл бурса дагы ал баягы жалпысынан аны жакшы туура кабылдабай коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде жалган маалымат жок деп айтса болот, бирок ошол тексттин өзүнүн түзүлүшүндө, өзүнүн формасында ошол окурманды жалган чечим кабыл алганга түрткү бере турган мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан эгерде адам айталы мына ушул нерселерге көңүл бура турган болсо, мына ушул маалымат кандайча берилип аткандыгына, анын стилине, жанагындай колдонулган каражаттарына көңүл бура турган болсо, жана дайыма өзүнө суроо берсе, эмне үчүн ушул текстти жазышты деген суроону өзүнө бере турган болсо, автордун ниети кандай деген суроону өзүнө бере турган болсо, анда бул окурман ошол адашпайт, чаташпайт, туура жыйынтык чыгарат. Үчүнчүсү, үчүнчү когнитивный процесс бул
карама-каршылыктарды аныктоо жана аны талдоодо бул жерде негизинен эмне турат? Мына биз электрондук тексттер, эреже катары силер ошол маалыматты издеп аткан мезгилде мага ар кандай маалыматтар келиши мүмкүн. Анан ошондо мага сунушталып аткан ошол маалыматты салыштырып алардын ортосундагы карама-каршылыктарды талдаганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Айталы, мына эгерде силер айталы ошол карама-каршылыктуу маалыматты аныктасаңар, демек ал жерде анын булагын аныкташыңар керек. Кайсы булак ишенимдүү экендигин аныкташыңар керек. Андан кийин силер ал жерде ошол келтирилген документтерди көңүл бурушуңар керек. Ансыз, мисалы туура чечимди кабыл алуу деле мүмкүн эмес болуп калат. Эмесе азыр бул кийинки тапшырмага көңүл бурсак, мына мен силерге бир ошо карама-каршылыктарды аныктоого тапшырмага көңүл буруп атам. Бул жерде бир кичинекей бир маалымат да, мисалы байкабай койгонго мүмкүн эмес жашыруун сыр дейт да. Мисалы үчүн ошол түндүк Борбор шаарда ошол Пётрдун убагындагылар же Пётрдон кийинки куруучулар курган көп курулмалар бар. Мисалы үчүн Александр колоннасы жана ошондой эле 47 метрлик конус таштан жасалган 100 жылдан бери эчтеке менен бекитилбей эле жана эч нерсеге таянбастан эле турат. Жана ошол мамлекеттик Эрмитаж белгилегендей эле түбөлүк турушу мүмкүн деп атат. Бүгүнкү күндө дагы мына ушундай долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн технологияларыбыз жок. Анан революцияга чейинки Россия жөнүндө эмнени айтсак, демек колонна бул башка цивилизациянын мурасы. Ошол азыркыга чейин миңдеген жыл мурда жашаган цивилизациянын мурасы деп айтса болот деп атат да. Аны эми ушул колонна башка бир цивилизациянын мурасы деп айтып атат да. Бүгүнкү күнгө чейинки 1000 жылдар мурда жасалган нерсе ал туурасында унутканга аракет кылып атышат деп жазып атат. Мына ушул маалыматка карай турган болсоңуз, ошо карама-каршылыктарды аныктаганга аракет кылсак, кайсы жерде ушундай карама-каршылыктар бар? Айталы, бул жерде мындай бир фраза бар да, бизге расмий тарых эмне деп айтса дагы деп атат да. Демек ал расмий тарых менен талашкысы келип атат. Демек карама-каршылык эмнеде турат? Ал айталы бүгүнкү күндө азыр дагы бизде жана ошол революцияга чейинки Россияда дагы мына ушундай технологиялар жок болчу деп атат. Мына ушундай колонналарды түзүш үчүн деп атат. Башкача айтканда, анын ушул айтып аткан нерсеси адамдардын мына ушундай азыркыдагы 1000 жыл мурда жашагандар дагы Пётрга чейинки мезгилдердеги адамдар да ушундай объекттерди жасай албайт деп атат да. Мына ушундай карама-каршылык ушул жерде турат. Мисалы, бул жерде бул диалог катары курулуп атат. Бул жерде ошол расмий ошол тарыхтын тексти менен диалог катары берилип атат да. Бул жерде ошол башка текст менен диалог катары берилип атат. Жана ал жерде белгилүү бир карама-каршылыкка көңүл бурулуп атат. Бул тапшырма ушул бала мына ошол карама-каршылыкты көрө билиш керек. Ошого көңүл буруш керек да. Ошол тексттин автору расмий тарыхтын маалыматынын менен кайсы жерден карама-каршылык болуп атат, ошону аныктай билиш керек. Ошондуктан бул жерде бул талашуунун негизги маселеси кайсы экендигин түшүнөбүз. Демек ошол революцияга чейин дагы азыр дагы ушундай курулмаларды куруш үчүн технологиялар жок деген нерсени айтып атат. Эмесе, эгерде биз айталы мына ушул текстти баалайлы деп чече турган болсок, жана биз мына ошол карама-каршылыктарды түшүнөлү дей турган болсок, ошол карама-каршылыкты талдаганга аракет кылайлы. Ушул маалыматты такташ үчүн биз эмне кылабыз? Эмне кылсак болот? Биринчиси, биз мына ошол пикирлер менен фактылардын ортосуна айырмачылыкты так ажыратышыбыз керек. Бул пикир, азыр биз айтып аткан нерсе бул факт эмес, бул бир адамдын пикири болуп атат да. Жана
Башкача айтканда биз бул жерде бул пикир, бул факт эмес экендигин түшүнүп атабыз. Демек, бул күмөн туудурууну, күмөн саноону жаратышы керек. Экинчиси жанагы шилтемеге карайлы мамлекеттик Эрмитажга шилтеме берип айтып атпайбы? Ошол текстти окуп аткан мезгилде ошол текстте кандай элементи болсо дагы ал маанилүү. Бирок бул жерде түшүнө турган нерсе автор кандай максат менен мына ушул текстке шилтеме берип атат. Ошого көңүл бурушубуз керек да. Бул биринчи бериле турган суроо болуп атат. Мисалы, эгерде ошол пикирлер бар боло турган болсо, расмий тарых бар. Жана бул жерде тактап кое турган нерсе мына ушул шилтеме боюнча барганда ал бизге кошумча кандай маалымат бере тургандыгына көңүл бурушубуз керек. Эгер биз ошол шилтеме боюнча бара турган болсок, ошол жана тексттин ичинде биз ал жерде Эрмитаждын жаңылыктарын көрөбүз. Анан ушул жерде биринчи жана текстте ошол 47 метрлик таштан жасалган конус эчтеке менен бекитилбестен турат деген нерсе турбайбы? Ошондой ырастама болуп атат го. Анан мамлекеттик Эрмитаждагы ошентип айтып атат деп атабыз. Мына ошол нерсени биз ага карап да 17 жыл мурда биз ошону карап чыкканбыз. Жана ошол адистер мына ушул периште же ангел дагы 450 жыл бою тура берет жана 6 упайлык жер титирөөгө да туруштук берет деп жазылып турат да ошол Эрмитаждын жаңылыктарындачы. Демек, бул жаңылык биз окуган ушул маалымат жанагы автордун пикирин ырастап турат десек болот да. Чындыгында эле ошол 47 метрлик конус таштан жасалган, ал 100 жылдар бою эчтеке болбой турат дагы, мындан ары дагы тура бериши мүмкүн. Жана Эрмитаж муну бекемдеп атат, ырастап атат деген түшүнсөк болот. Бул шилтеме кандай максатта жасалган? Мына ошону түшүнүш керекпиз да. Бул жерде автор демек ошол өзүнүн пикирин жүйөлөштүргөнгө аракет кылып атат да. Аргумент катары бул колонна башка цивилизациядан калган мурас экендигин көрсөткүсү келип атат. Башкача айтканда, ошол Эрмитаждын кызматкерлеринин тексти муну тактаган жери жок. Анткени бул жерде дагы ошол шилтемелерди өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга аракет кылып атат да. Бул жерде чындыгында бул андай эмес. Анткени бул Эрмитажга шилтеме берсе болот, бирок маалымат жаатында деле да. Бул айталы, демек, ошол Александр колоннасы чындыгында эле ушул Эрмитаж тарабынан көңүл бурулган нерсе, бирок ошол музейден берилген маалымат тиги автордун айтып аткан пикирин ырастаган жери жок да. Ал жерде жөн гана ошо Александр колоннасы жөнүндө гана маалымат берилет. Же болбосо бул башка цивилизациянын мурасы туурасында эч кандай маалымат жок бул жерде. Бирок бул ушул макаланын автору өзүнүн текстинин ынанымдуу болушу үчүн атайын ушул шилтемени киргизип атат. Анан ошол адамдар шилтеме боюнча өтпөй эле ишенет деп, анан же болбосо ошо шилтемеге кирген күндө дагы ал айтып аткан нерсенин бир бөлүгү ырасталып атпайбы? Демек, мен айткан пикиримди элдер ишенип, анан колдой баштайт деген максат менен ошол текстте өзүнүн шилтемесин берип атат. Мына ушундай талдоолорду жүргүзгөндө силерде ушундай карама каршылыктуу маалыматтар боло турган болсо, демек, андан ары дагы аныктыгына ишене турган булактарды издей башташ керек. Эгерде адам же окурмандын ушундай көндүмдөрү, тажрыйбалары жок боло турган болсо, демек, ал андан ары дагы көрсө ушундай цивилизация, ушундай колоннаны куруп кеткен экен көрсө Россиянын аймагында деп, дагы башка адамдарга андан ары айта башташы мүмкүн да. Башкача айтканда, ал кандай маалымат болсо эле ошону карап ишенип алат дагы. Анан өзгөчө айталы, анын баягы ошол фактыларды кабыл алуу сынчыл бой жүгүртүү, анын көндүмдөрү өнүкпөйт да. Ошондуктан биз үчүн маанилүү нерсе биздин балдарыбызды, окуучуларыбызды ушул карама каршылыктарды тексттен аныктап, анан кийин аны тактоо үчүн эмне иштерди жасаш керек экендигин билиш керек. Ошого үйрөтүшүбүз керек.
Мына отчеттун авторлары ошол рефлексия менен ошол баалоо абдан маанилүү окурмандардын иш-аракеттери болду деп айтып атышат жана анын мааниси мына ушул когнитивдүү процесстерде абдан чоң мааниге ээ экендигин белгиледи да. Анын ичинде ошол санариптик окуучат анткени окурмандар дайыма улам ушул маалыматтын көлөмү чоңоюп атканда дуушар болуп атышат. Ошондуктан алар ошол көп маалыматтын ичинен эмнеге ишенсе болот же болбой тургандыгын өздөрү өз алынча аныктаганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Эгерде биз ошол балдарыбыздын ошол окуй билүү жөндөмдүүлүгүн же сабаттуулугун арттыргыбыз келе турган болсо, ушул көндүмдөрдү кантип өнүктүрүш керек экендигине, анын ичинде рефлексия менен баалоо ар бир биздин окуучубузда болушуна жетишкенге аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү биздин лекциянын акыркы фрагменти бул электрондук тексттерди окуп жана түшүнүүгө үйрөтүшүбүз керекпи деген суроода. Мисалы ошол эң кеңири таралган бир пикир бар да, ал адам азыр күнүнө электрондук тексттерди окуйт деген ырастама бар. Анан ага окутуп деле кереги жок, болгону ошол жазуу жүзүндө тексттер менен олуттуу отуруп иштеш керек деп эсептеген адамдар бар. Бирок биз түшүнүп кое турган бир нерсе бар да, бул жаңы жаңы калыптанып келе жаткан окуй билүү жөндөмдүүлүгү бул эсептелинет. Ушул электрондук тексттерди жана мен айткандай аларды окуп аткан мезгилде аларды кыла турган факторлор да көп. Андан тышкары мен бир мисалга көңүлүңүздү буруп коеюн, айталы ошо электрондук текстти жакшы окуй албоо мүмкүнчүлүгү бул жагдайы дагы бар да. Айталы электрондук тексттерди окуп жана аны түшүнүүгө дагы тарбиялаш керек, ага дагы көндүрүш керек, окутуш керек деп айткым келет да. Бизде мындай бир портал бар. Анан ошол Грамота.ру деп аталат жана ушул портал анын авторлору кандай адам болсо дагы ошол сөз жөнүндө маалымат алышына багытталган анын иши. Мына ошол порталда атайын кызматтар ишке киргизилген. Анан ал жерде ошол Орус тили институтунун кызматкерлери ошол жооп берет берилген суроолорго. Анан ал жерге суроо бериш үчүн атайын ошол телефон боюнча чалса болбойт, же болбосо онлайн түрдө ошол суроону жөнөтсө болот. Башкача айтканда атайын форма бар, ошол форма боюнча өзүңөрдүн суроолоруңарга жиберсеңер жооп беришет. Эгерде биз ошол Грамота.ру порталына кире турган болсок, ал жерде мындай текст бар да, айталы ал жерде кандай электрондук текст сыяктуу эле ал жерде көпчүлүк жанагы бөлүктөргө бөлүнгөн сайтта жана ал жерде ар кандай бөлүктөрдөн турат. Эми алардын ичинен биз карасак, ошол тексттин жанында дагы бир текст менен коштолуп атам. Ал жерде ошол порталдын автору, же болбосо ошол порталда иштеген автор жана суроолорго жооп берип аткан автор, ал ошол порталга кирген окурманга кайрылып, урматтуу биздин Грамота.ру порталына кирген биздин конокторубуз, биз колубуздун келишинче силердин кыска мөөнөттүү суроолоруңарга жооп берүүгө аракет кылабыз. Бирок ошол эле мезгилде практика көрсөткөндөй эле ошол бизге келип түшкөн суроолордун ичинен 3төн 1 бөлүгү көбүн силер өз алдынча эле таба ала турган маселелер экендигин, биздин убактыбызда өзүңөрдүн убактыңарда коротпойт деп жазып атат да. Башкача айтканда бул иштейт автор, бирок ошол 4төн 3 бөлүгү, башкача айтканда берилген суроолордун 4төн 3 бөлүгү ал адам өзү эле ошол интернетти колдонуу менен жооп таба ала турган суроолор экендигин белгилеп атат да, ошол порталдын каражаттарын колдонуу менен. Мисалы үчүн айталы ошол суроолор түзүнүксүз берилген суроолор деп же курч суроолор деген рубрика бар. Анан ошол жерден ошол кандай тиги бул сөздү кандайча жазсак болот деген сыяктуу суроолор бар да. Анан кийин мына ошондой суроого жооп бериле турган болсо, сегирге чейин бирөө берсе ошол жерден эле таба алсаңар болот. Электрондук сөздүктөр бар, сурат бөлүк китепчеси бар. Башкача айтканда ошол порталга кирген адам же аны бир гана функциясы менен колдонот. Ал өзүнүн суроосун жазып туруп, анан жөнөтөт. Ал карабайт, ал жерде ушул ага чейин эле бирөө ал суроону берген, аны өзү деле таап алса болот.
тургандыгына көңүл бурбай эле ошол жерге кирип туруп эле өзүнүн суроосун бере бергенге аракет кылат да. Демек, ал ошонун жообун ошол жерде жазылган нерселерге көңүл бурбай жатат да, башкача айтканда өзүнүн иш аракетин чектеп атат өзү. Анткени абдан көп мүмкүнчүлүктөрдөн калып атат. Мына өзүңөр көрүп тургандай эле бул жерде ар кандай атайын бөлүктөр бар, ал жерде сөздүктөр бар, сурап билүү китепчелери бар. Ошондой эле бул жерде ошо порталда ошо силер бере турган суроого мурда бирөө берсе, ошол суроону ага жооптор бар экенине көңүл бурбастан келип эле өзүнүн суроосун жазып, жообун күткөн адамдар бар да. Айталы, эгер көңүл бурсаңар, мына ошол биринчи текстте өзүңөр көргөндөй сөздү текшерүү деген бар да. Ал ушул жерге эле киргизип туруп эле текшерсе болот. Мисалы, ошол суроону кантип тариздеш керек экендигин жазат да. Анан бул жерден айталы, силер кантип жазыш керек экендигиңерди түшүндүрүш үчүн ал жерде атайын көрсөтүп атат. Мисалы, көп учурда ал жерде мынтип жазышат да. Мисалы, честный деген сөздү текшериш керек дейли. Анан бул жерде ошол портал сурагандай же өтүнгөндөй сыяктуу кылып тариздебей айтат да, анан кийин ошону жөн эле жазып койгондон кийин ошол честный деген сөзгө окшош сөздөр дагы чыгып атат да. Демек, окурман өзүнүн суроосуна жооп ала албай жатат, анткени ал азыр туура эмес жазып атат. Демек, ал ошол порталда берилген маалыматка көңүл бурган эмес, кантип жазыш керек экендигине. Же болбосо, эгерде мисалы үчүн ал туура эмес кирде турган болсо, абдан көп бул жерде башка сөздөр берилип атат да. Ошонун ичинен өзү талдап, анан өзүнө керектүү нерсени тандаш керек болуп калат да. Аны талдоо үчүн кандай сөздөр берилген, алардын маанисин түзүш керек, алардын ичинен өзүнө керектүү болгон сөздү тандап алыш керек болуп калат да. Ошондуктан бул жерде ошол портал сурагандай кылып тариздеген, ошондой кылып жазып сураган маанилүү экендигин белгилеп коюш керек. Дагы бир мына ушундай сураганда айталы ал честная же честного деген сөздү киргизе турган болсо, анда портал бул сөз табылган жок деп жооп бериши мүмкүн да. Башкача айтканда, башка жөндөмөгө коюлган сөздү жазса, портал ага жооп бере албай калат. Мына ушул нерселерге көңүл бурушу керек. Эгер аны туура киргизе албай турган болсоң, эрежеге ылайык, сен ушул порталдан өзүңө издеген маалыматты ала албайсың деген сөз. Ошондуктан анда берилген текстке көбүрөөк көңүл буруп, анан ошол порталдагы техникалык каражаттарды туура пайдалануу абдан маанилүү болуп саналат. Ошондо толук кандуу маалымат алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Ошол электрондук текст бизге ушундай артыкчылыктарды бере алат. Андан тышкары, мына бул жерде мындай бир суроо берилген. Ошол электрондук тексттерди окуганга атайын үйрөтүшүбүз керекпи деген суроого жооп катары айта турган болсок, мына ошол атайын изилдөөчүлөрдүн макаласынан алынган цитатаны менен жооп берсем деп турам. Алар мындай деп атат: ошол электрондук текст менен иштөө абдан кыйын. Бир эле мезгилде ошо ар кандай маанине берген тексттерди баягы мээде кармап өзүңөрдүн, анан кийин керектүү нерселерин калтырып, керек эместерин таштап, ошонун ортосунда тандоо ишти жүргүзүшкө жана бул татаал когнитивдүү ишмердүүлүк болуп эсептелинет. Бул абдан кунт коюу менен ошол алдыдагы максаттан алаксыбай иштегенди жана дидактикалык эрежелер менен ыкмаларды колдонгон, салттуу дидактикалык эрежелер менен ыкмаларга карамашып келген жанагы мультитапшырмалуу милдеттерди иштегенге, чечкенге мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошондуктан электрондук текст менен иштөөнүн стратегияларында ошол адам кандай көндүмдөргө ээ болуш керек, эгерде ошол электрондук тексттен керектүү маалыматты алганга мүмкүнчүлүк болуш керек деген маселенин үстүндө иш алып барууга тийишпиз. Силерге айтып берсем деген маселелер ушул. Эгерде суроолор боло турган болсо, мен аларга жооп бергенге аракет кылайын. Бул жерде суроолор бар окшойт. Любовь Анатольевна, сизге чоң рахмат. Абдан ушундай кенен айтып берген маалыматыңыз үчүн. Анын ичинде ошол тексттер менен иштөө боюнча айталы, мен өзүм үчүн да абдан пайдалуу нерселерди алдым. Жаңы нерселерди, маанилүү нерселерди алдым. Сизге чоң рахмат. Эдуард, биздин суроолорубуз менен кандай жагдай? Суроолорду көрбөй жатам. У вас не слышно?
не слышно. Эдуард, сизди уккан жокпуз. Во вкладке вопросов к Сергеевна не вижу. Ошол жанагы суроолор деген жерден мен суроолорду көргөн жокмун. Ошондуктан кесиптештер суроо берген жок окшойт. Были только Анда каалоо тилектер болду да ушул презентацияларды алалы деген жана ошондой эле буга чейинки вебинарларга шилтемелерди берсеңер деген өтүнүч болду. Биздин уюштуруучулар мунун баарын аткарат деген үмүттөнүн. Эдуард сүйлөп атат, бирок аны биз уккан жокпуз. Кесиптештер дагы бир белгилеп кое турган нерсе, мына ошол презентациянын аягында ушул адабияттардын тизмеси берилген, ал жерде абдан кызыктуу макалалар бар. Мына ошол электрондук текстти окуу боюнча эгерде кимдир бирөөгө кызыктуу боло турган болсо, аны дагы кенен карап койсоңуздар, азыр абдан кызыктуу түрдө ушул көйгөй талкууланып атат электрондук тексттин ичинде билим берүү чөйрөсүндө дагы. Бизде дагы бир лекция болот. Мына ушул лекциянын жүрүшүндө биз силер менен бирге ушул электрондук тексттин кантип окуш керек, кантип бага үйрөтүш керек дегенди тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Ошондуктан бул темага биз дагы кайрылабыз. Любовь Анатольевна, мен айтып кое турган нерсе, бул 8 февралда форматтуу кесиптештер кийинки лекциябыз өтөт. Любовь Анатольевна 8 февралда. Ал эми бизде математикалык сабаттуулук жана табигый илимдер боюнча табигый илимдер боюнча сабаттуулук маселесине байланышкан лекцияда окуй турган эксперттерибиз кийинки вебинарларда катышмакчы. Эдуард, сиз угабызбы? Что-то со звуком. Ошол сүйлөгөн укпай жатабыз. Бүгүн бир аз ошол техника ойдогудай болбой калды, бирок ошентсе дагы бул эч кандай биздин вебинарыбыздын максатын эч кандай өзгөртпөйт, биздин вебинардын маанилүүлүгүн жокко чыгарбайт. Биз олуттуу маселелерди талкуулап атабыз силер менен бирге, жалаң гана окутуу менен эмес, мына биздин ошол окууга байланышкан биздин иш аракеттерибизге байланышкан маселелерди талкууладык. Ошол инновациялык технологиялар менен кандай иштеш керек, аларга кантип ыңгайлашуу керек, өзүбүздү кантип өнүктүрүшүбүз керек деген маселелерге көңүл бурушубуз керек. Бир жагынан караганда биздин ушул лекцияларыбыз ушул Эдуард, силер менен биргеликте ошол Эдуарддын кесипкөй командасы бизге мына ушул жаатта өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү арттырганга, жаңы идеяларды өздөштүргөнгө, жаңы технологияларды өздөштүргөнгө аракет кылабыз. Булар айтылган нерселердин баардыгы окуучуларга, мектептин администрацияларына, ушул адистерге пайдалуу болот деген ишенимдебиз жана албетте бул билим берүү министрлиги үчүн да пайдалуу болот деп ойлойбуз жана ал мына ушундай жакшы негиздерди түзүп берет деп ойлойбуз. Мына ошол ийгиликтүү ошол Кыргыз Республикасынын PISA изилдөөсүнө ийгиликтүү катышуусуна салымын кошот деген ойдобуз. Мен бир комментарийди көрдүм. Ал жерде кесиптештер силерге ыраазычылык билдирип атасыздар, мага жагымдуу, баягы пайдалуу болуп аткандыгы үчүн абдан кеңири маалымат берилди деди. Чоң рахмат. Бирок ошол эле мезгилде мен көбүнчө баягы кагаз жүзүндө текстти жакшы көрөм. Ал менде иштөө маанилүү деп айтылган комментарийди окудум. Албетте ушул текст менен иштөө өзгөчө баягы башталгыч мектептерде абдан маанилүү. Азыркы заманбап окурмандын тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Ал ошол санариптик текст окушу мүмкүн же басып чыгарылган кагаз жүзүндө текст окушу мүмкүн. Бирок ошентсе дагы айталы, жаңы мүмкүнчүлүк пайда болгондугунан улам биз толугу менен мурдагыдан баш тартышыбыз керек эмес. Бирок азыркы балдардын көпчүлүгү кийинки мезгилде электрондук текстке көбүрөөк байланышкан, көбүрөөк аны окушат. Ошондуктан бул тема абдан маанилүү жана олуттуу түрдө мына ушул сабаттуулук менен олуттуу түрдө иш алып баруу керек. Баарыңыздарга чоң рахмат, жакшы калыңыздар. Сизге да чоң рахмат, Эдуард. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жаңы жолугушууларга чейин кийинки вебинарда сиздерди күтөбүз. Жакшы барыңыздар. Саламатта калыңыздар.